Рахмат, кийинки сөз Масабиров Талайбек Айтмаматовичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмірбек, урматтуу Алмаз Сакунжан, урматтуу депутаттар. Мен дарегиме мына Дүйшөнкүл Шопоков аттындагы 106 кесиптик лицейден кайрылуу келип түштү. Мен кыскача маалымат айтып коеюн. Бул 106 кесиптик лицей легендарлуу Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкүл Шопоковдун атына алып жүрөт. Бирок лицейдин азыркы абалы баатырдын атына ылайык келбей турат. 2025-жылы Дүйшөнкүл Шопоковдун 110 жылдык юбилейи белгилөө алдында турабыз деп кайрылып атат. Алмаз Акунжанович, бул жерде айтып атат, ушунча жылдан бери бир да жолу капиталдык оңдоодон өткөн эмес. Кесиптик лицей жылуулук системасы чатыры иштен чыгып, айнектери сынып, терезелери эскирип калган дейт. Өзгөчө кышында класстарда устуканада абдан эле суук дейт. Чатырлардын суу акканына имараттын жер төлөсүнө чейин суу агып, канализация саркындарды толуп калган деп атат. Алмаз Акунжан, бул жерде элдер кайрылган экен. 2022-жылы 5-ноябрь айында Шопоков шаарында элдик курултайда да айтылган дейт. Бул боюнча билим берүү министрлигине кайрылган экен, каржы министрлигине кайрылган экен. Болгону 10 жылдын ичинде болгону 300 000 сом кайрылыптыр. Анан бул жерде дагы азыр айтып атышат, да мына азыркы республикалык курултайда да айтылган экен бул маселе. Азыр дагы мына быйыл да кайрылабыз деп атат. Алмаз Акунжанович, Нурбек Өмүрбекович, бул боюнча комитетке протоколдук поручение берилген экен. Дагы бир жолу көзөмөлгө алып койсоңуздар, бул жерге мына мамлекеттик курулуш агенттиги, билим берүү министрлиги, чүй уксуна бүгүн эле тапшырма берип коюңузчу, Алмаз Акунжан. Ошо барып ордунан карап, ошо жерге болгону бир 15-20 миллиондук акча каражат келет экен. Азыр мына кышта келип калды. Ошону буну эртелетип көзөмөлгө алып берсеңиз, Алмаз Акунжан. Мына кече дагы элдер кайрылган мына толук бүт кагаздарды мага алып келип беришти да. Бул боюнча кайрылбаган жагы калбады дейт. Билим берүү министрлигине бир 4-5 жолу кайрылыптыр. Азыр бул боюнча кышка чейин калып калса, мына бир ушул Дүйшөнкүл Шопоков билесиңер, улуу ата мекендик легендарлуу бир баатырыбыз болот. Ошонун атына жараша буну тез арада Алмаз Акунжан бүтүрүп беришибиз керек. Экинчи маселе мына чүй уксу боюнча, мына мамлекеттик курулуш агенттиги мына 1 жыл болуп атат. Мына Таштөө Воронцовкада болгон жана скважинаны казганга 225 метрдигине 1 жыл болду, Алмаз Акунжанович. Тендер өткөрүп атат, эч ким катышпай атат. Жок жакта жанагы Бербулак деген 32 гектар жагда суу чыгарабыз деген. Бирок чүй уксусунда жогору жакта жанагы Химсек деген бар. Ошол жерге 225 скважинаны казганда 1 жыл болуп атат. Мына жакында суу келди. Жайында болсо жалаң кезекте турабыз дейт. Алмаз Акунжан, муну мен сизге канча жолу айтып атам. Көзөмөлгө алып бериңизчи ошо боюнча. Комитет министрине айтып. Рахмат. Жеме конушунда. Урматтуу депутаттар, урматтуу Алмаз Акунжанович. Мен жана экинчи маселе боюнча убактым жетишпей калды. Ошону мен азыр кошумча айтып коеюн. Алмаз Акунжанович, бул жакта жогору жакта Таштөө деген айыл бар, Воронцовка деген, өзүңөр билесиңер. Ошол жерден биз былтыр мамлекеттик курулуш агенттиги менен кызматкерлер менен биз барып келгенбиз. Алмаз Акунжанович, ал боюнча сиздин маалыматыңыз бар. Ошол жерди көрүп, ошо Таштөөнүн башташындагы Киргизская көчөсү, Октябрьский, Средний көчөлөрү бар. Анын жогору жагында чүй уксу